тапшырыш менен көч жегенин бул туура эмес да. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жакпайт да бул кылыгыбыз. Ошон үчүн туугандар, мына бизде өзү закат, үшүр, садака деп бекер айтылган эмес да. Эгерде мына Ош облусту, мына Кыргызстан бардыгыбыз эгерде закатыбызды өз малында берип, үшүрүбүздү өз малында берип тура турган болсок, бизге сөзсүз барака кирет да. Ошон үчүн ал жагындагы кылыңыздар туугандар. 100 тонна алманы алып, кымпыйып, подвалга бекитип алып отурбаңыздар. Ошонун 10 тоннасыны таратып бергиле. Детсаты бар, детдому бар, колунда жогу бар, немеси бар. Ошол жагындагы карай турган болсок, анан кийин бизде кылган иштерибизге барака кирет да. Эми бул жагы болду. Анан эми туугандар силерден эми кандайдыр бир мындай жүрөктө ойгон бир маселелер бардыр, айтыңыздар, бирге кылайлы, бирге чечели. Мына эми менин багы силерге айткан насаатым бүттү. Эми айтыңыздар, эмне болуп атат? Бакта эмне проблема? Көчөт тууралуу эми мына Ошко баягы Агро Инвест Азия деген балдар ошо жакшы көчөт алып келип атат. Мен ошолордун көчөтүн көрдүм, ошолор жакшы экен. Ошого барсаңыздар болот. Турциядан келет экен ошолордун. Агро Инвест Азия деген бар. Ошо баягы неме бар. Мирлан Исмаилов Мирлан деген бар. Баягы Искандер Матраимов деген депутатыбыз бар го. Ошонун баласы өтө патриот жигит. Ошол ошол көчөттөрдү ушундай кичине эле кошуп элге таркатып атат да, үйрөнсүн деп. Өзүнүн дагы бир 20 гектар багы бар да, багбан бала. Мындай немеге жүрөк күйгөн. Логистический борборду куруп койду дагы. Ошол жерде баягы адамдарга алманы мынандай коет деп кебиркилерден пул албай эле коюп берип үйрөтүп атат да. Мынтип сактасаңыз жакшы болот, жазда жакшы сатасыз деп. Ана Майры жол коюшун. Жерге бак теңсеңдерген. Канча миң акчасы? Эми 1 гектар бакты алма, жаңгак. Эми баягындай да, эгерде акча болсо, $33,000 менен карлик кылып аласың. Бакты. Жок, карлик кылып аласың дагы, полный сен телефондон башкарасың да, мындай кылып саат канча болду. Так, суу коюп коеюн деп, эмнеден башкарасың да? Ошого $33,000 бүтөт. А берки болозу бир $3,000-5,000 менен бүтөт. Полукарлик. Мына өрүк отургузам десең, мисалы үчүн 1,400 өрүк батат, ошону 180 сомдон көбөйтүп, анан эктиргениң, тосконуң ошол өзүңкүдө калган. Ал топурак кыртышын тыңдайт да, бул анализ кылыш керек болду. О, немеде мындай. Турциянын көп жерлери мына биздикиндей эле экен, бизге окшош. Биз ошон үчүн түрктөрдүн көчөтү 1000 алсаң, бирөө же экөө кургап калып калганы кармап калып атат да. Өз убагында алып келип, эрте отургузуп карасаң. Немеде бир бала алган экен, кече барганда, Лейлекте. Ошо 1500 көчөт алдым эле бирөө кургады деди. Ошо Агро Инвест Азиядан алган экен. Биздин кыртышка туура келет экен да. Анан балдар дагы жерде агроном балдар Турцияда окуп келген. Ошолор сразу биркасын карап, сенин немеңди өлчөйт дагы, сен немеңди өлчөйт дагы и коюп берип коет. Өзүнө аласың. Бактар тосуш боюнча проект жокпу? Оны проекттер жокпу да? Мен ол проекттер менен эч чатагым жок. Мен мына көчө комитети менен мындай араларга аралашып, ана элге таркатып жүрөм да сөздөрдү. Мына былтыр ар бир маселени өзүгө карата байланыштырып айтайын. Былтыр алма 5 сомдон болуп калган да, туурабы? Анан мисалы үчүн азыр биз агрардык немеде жүргүзүп атабыз саясат. Азыр көчөттөгү ошолор кийин барып сатылыш керек. Анан ушун себептери ham болот да, туурабы? Ошол себептер мына адамдарды өзүнөн сата албагы жеринде мамлекет өзү мындай жардам кылыш жактары барбы? Мисалы үчүн азыр ошол мурда завод контора деген болгон да, туурабы? Совет мезгилинде. Азыркы күндө ошондой мамлекеттик завод конторалар барбы, жокпу деген? Туура. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Баягы бизнесмен адам пулду раса жакшы көргөн болот да. Акчаны раса жакшы көрөт бизнесменге мына биздин Кызыл Кыянын 150, 200, 300 тонна алмасы кызык эмес да. Ол берге логистика курбайт да. Эгерде баягы мен айткан алмаларды отургузсаңыз сиз бардыңыздар. Бул жерде 3000 тонна алма боло турган болсо сизден сурабай эле куруп алат. Олар келип элечи. Бул
kölem çeçet de bu nerseni. Eğer de bardığınızlar birden türde siliva oturguza turgan bolsаңыздар, сушильный kurulат. Özele. Eğer de bardığınlar birden örük oturguzup varenaga örük kıla turgan bolсаңыздар, konserve zavod özü kurulat. Konserve zavod özü işlep ketet mi Kızılkıya'dağı? Küpa küp etipçe. Sebep degende abiyom da. Abiyom bar joktu çeç otat da hazırça. Hazır misal üçün sizin örüğünüz o kurşunuzun örüğüne okşaş emas. Turabı. Sizdiki sal çoңураак же болсо кичинерээк болот да. Ошол бузуп атпайбы бизде аке. Сорт тандоодо адашып атабыз да. Сорт тандоодо адашып атабыз. Азыр эми чоң бактарды кылганы азыр бардыгыбыз мынтип неме кылып атабыз. Ошол маалда туура направленияны алып алсак биз. Тура направленияны. Бирдей кылып алсак, мына обязательно апеллитель болуш керек да, апеллитель. Анан кийин туугандар аселдин баасы 500 сом болсо дагы үндөй алыңыздар. Себеби дегенде асел ари жок боло турган болсо 4 жылда адамзат өзү жок болуп кетет да. Бул асел ари өтө чоң биздин турмушубузда ролду ойнойт. Ошон үчүн туугандар аселди багып аткан адамдарга, немелерге мына айыл-айылдан акча топтоп берип, жардам берип, ошого неме кылып далалат кылыңыздар. Эгерде бир аселчи болсо, же болсо асел кармап жүргөн бир адам болсо, айыл менен пул топтоп берип, ошонун аселини, яшигини көбөйткөнү спонсор болуңуздар. Асел ари канчалык көп боло турган болсо айылда, ошончолук мөмө көп болот. Мына мисалы үчүн сиздин бир өрүгүңүздү мында келгенде бажырайып гүлдөп берет дагы, анан кийин эле күзгө маал келсеңиз 6 өрүк турат да. Гүл каяка кетти? Гүл деген баа чаңдашпай калды. Эркек ургачы немеси чаңдашуусу болбой калды дагы, кармабай коет. Ол гүлүн төгүп таштайт дагы. Анан асалары экте ари келип кийген жери болот да. Түшүнүсүздарбы? Ошон үчүн апеллитель деп коет. Буда асал ариге дагы жардамчы кылып, мисалы үчүн Редчифке Golden Delicious апеллитель болот. Же болсо Гренни Смитке Golden Delicious. Ошондо бири-бирине апеллитель кылып туруп, апеллитель менен эгиңиздер. Мисалы үчүн азыр бардык эле жерге барсаң кокон гилас болбойт, кокон гиласты кыямын дейт. Кыйбайын анайын. Ошонун жанына драгана желтая деген бар. Анан кийин өзүбүздүн эле жапайы гилес бар. Ошодон аралаштырып эгип ташта. Bir 4-5 ортосуна ачкын дагы, ошодон аралаштырып эгип ташта. Же болбосо учудан улап, сары гиласты. Улап бир жакшына болот. 2 жылдан кийин уже сонун болуп бере баштайт да. Bir bak var bunakta. Bir akabızdaki. 40 hektarga ektirgen emi. Kokon gilasların mınandaydan bolukon. O bir köçöden mesela 3 korgonda mesela için 20 üylük köçöden bir kamaz cük çıkıp ketip olsa o şehirden yarım kamaz çıkpay koydu da. Apelitil yok da. O bir şey apelitil jönünde oylangan adam mesela o kişi. Ушул апеллитель мынау мисалы үчүн асалары таңга дегенде туурабы? Анан күн мындай салкын келген маалда апеллитель баягы асаларлар ойгонбойт экен да. Кандай жолу бар мисалы үчүн? Эми ону бир гана ушул жолу чтобы баягы суук болуп неме болуп өтүп кетпеш үчүн баягы кышкы сугарууну колго алыш керек да. Мына биздин дарак 15 күн нарагыраак ойгонуп туруш керек да. Онун тагына музоро деп коет да. Мына кар бар го. Карды биз шиле эле эшикке алып чыгып тастайт. Жок, дарактын түгүнө топтогула ошо. Дарак түгүнө топтосоң баягы мында карайт али бар экен деп жата берет да. 15 күндөн кийин ойгонсо саратан болуп калган болот. Андан да мындай болот. Кышкылар канча күн сугарыш керек? Bir gün de suvarız. Bir gün de suvarız. Rasa yemizip Азыр таштап коет да ошо айткан. Ол таштап койгондогу болот, эми акырын барат, бирок баягы мындай. Эми силерге бардык эле высокорослый да. Высокорослый жөнүндө айтып берейин. Мына дарак мындай турса, мындай болот. Ушундай талтайып турат да, мындай колдору мындай болуп жайып турса, анан биз азыктуу болсо мына жерге путуга бере беребиз да. Bu деген мындай да, оозу бу жерде турса биз нанды, көчтү бияка тыгып беребиз да. Мындай кылганда мындай кылып туруп мындай. Эмне жерде да? Чач тамырлар. Жей турган оозу бу жерде. Бул жерде. Иче турган жагы дагы ушул жерде да. Мына дарак мындай боло турган болсо айлантырып коюп атат го баягы. Европалар. Деп айланып өтүп кетет. Кинолорду көрсөңүздөр, олордун арыктары башкача да, мындай болот. Ошол именно чач тамырлар эмнеде болгондугу үчүн бияка кылышат да. Биз болсо канча метр? Дарактын шагы жеткен мо. Мына мисалы үчүн секин келдиңиз, мына шагым эмне жерде?
Так, ушул жерден казасыз дагы ошол жерге айлантырып туруп ошол жерде казып дәрін дагы ошол жерге бересиң. Эми дәрі дегенде ошол биогумусту бересиңер ошол жерге. Айлантырып биогумус берип койсоң, жалбырактары кап-кара болуп, өзү дагы ыстуу болуп, кадимкидей түлөп бир түшөт экен да. Биогумус бергенден кийин. Дагы суроо. Бизге өзү жакшы мындай хотя бир айда бир жолу окута турган агроном керек да. Ооба, ошону айтсаңыз, Неге ака. дегенде бизде Агроном жок да, ака. Бакты кылып Жок да агроном. Опыленияны, мисалы үчүн опыленияда биз опыленияга чейин биз дарылап коюп атабыз. Химикат менен барак. Тугандар, эми ошон үчүн баягы балдарды окуткула дегеним ошондой да. Азыр мына Ошкоз зоот неме селхозго берсеңиздер, сельхозду бүтөт дагы, анан армияга барат, армиядан келип турган башка профессияга кетип калат. Скрябина деле ошондой. Айлык аз, неме аз. Ошон үчүн ошол балдарды тияка жөнөтүш керек дагы, анан келгенден кийин ошол балдарды дагы тим койбостон иштетип, анан айлыгын төлөп бериш керек. 1 гектарынан жок дегенде 1000 сом пул берип турушубуз керек да, карагандыгы үчүн. 1 жылда. Ошо 100 гектар жерди карап турганбызда 100 000 сом акча алат. Ошол болот. Мындай жардам беришибиз керек да, болчу. Анан баягы агроном иштейм деп атат. Келем деп атат, ошо пулуну көтөрөлөр, жаматташтык жок да бизде. Мына мисалы үчүн акамки 3 сотик. Сеники канча? 7 сотик, 10 сотик. Сиздики 20, 40 сотик неме? Бөл бардыңыздар жамат болуп туруп, агроном чакырып, кел бияка десеңиз, келет. Келгенден кийин мына бак, 100 гектар бак. Айына мисалы үчүн ар бир немебиз мына гектарына 300 сомдон төлөп берип турабыз. Сен шуну карап аламын. Балам. 4 ай карап бер деп туруп, ошого айлык төлөп берсең, анан ошондо түшүмдүүлүк дагы болот. Бар жогу жакшы болот да. Эми азыр көрүп атасыз, адистерибиз жакшы окубай койду. Мына Скрябинадагы, мына сельхоздо дагы балдар эптеп эле ушу бүтүп кетиш, дагы диплом керек. Жогорку билимдүү болдум дейт дагы, анан кийин башка жакка жумушка кириш. А Измирде болсо именно ушул кесипти сүйүп, ушуну мен аркалаймын, ушу менин өмүр бою менин шеригим болот деген балдарды жиберишибиз керек ошол жерге. Бир райондон жок дегенде 2 бала окуп келиш керек да. 2 бала окуп келсе дагы мына кутту мендей кылып отуруп туруп бир жерде отурса, топтолуп келе берсеңер, айта берсе, оңдой берсе, 5-6 жылда оңдолуп кетебиз. Ал балдар барып окугандан баштап уже 1 жыл окугандан баштап уже нормальный специалист болуп келет да. Ал жерде катуу окутат экен. Методический немеси бар экен, практический бар экен. Бар жокто окутат экен да. Бизгиндей мындай келди кетти гана, журналды карап келди, отметка кылып бияк коюп койгондон кийин бири-бири менен сүйлөшүп отура берет. Ол жерде жаман катуу окутат экен. Анан ошол жерде 75 миңдин ичинде ай сайын өзү жок эле дегенде бир 2000-3000 студент баягы отчисленияга кетип турат экен, окубагандыгы үчүн. Эми мындай талап күчтүү экен да. Окубаса кетирип берет. Шоктону онда кеч калып неме кылса кетирип берет экен да, болду. Сенен эч нерсе чыкпайт, кетпейт. Бак, аны көрөт. Ошон үчүн ошол жакка окууга жиберсеңиздер. Так, дагы Декабрь январларда көчөт абрес кылса болобу? Декабрь январларда көчөт абрес кылса болот, эгерде температура 10дон паске түшпөсө. Суук малда болбойт деген. Суук малда, эми мында суук аргандай болот да. Декабрь ичинде суук боло бербейт да, кээ плюс болуп калып атат. Ошондо урасыңар дагы баягы немеси бар, жидкиси бар, өзүң ошо менен шыбап коесуңар. 10 эшикте 10-17 болсо кылып кырпагыла да. Биз ысык болот ошо. Азыр туптап койгула, эч нерсе болбойт. Баягы мазды билесиз да? Мазды шыбагыла. Азыр акам келет айтып берет. Азыр турсун эле краска косуп коюп атат. Бул краска. Краска болбойт, краска химия, ичине Лайчы. лай болот. Болот. Лай болот. Лайда мындай, алигиндей кылгыла. Азыр мына акамда биялигин антриходермин деген дарысы бар да. Ошол триходермини менен биялигинден куюп туруп, баягы мен айткан разболтовка кылып туруп, лай кылып туруп жерди шыбаса, ошол жерге вирус дагы кирбейт дагы, анан ошол жерди тез заживать эттирет да. Хорошо? Болгондо 50 сом да. Лайдан кийин Келиңер. адреска болбойт деп атат да, ошо айтам. Лайдан кийин Көчөт эмне болгондо дейсиз аке? Уктайт. Жок, аке, көчөт уктаганда кыркып коесуз да, себеби дегенде сока движение жок да ал жерде. Ал жер жөнүнө дарак, ага, безболезненно болот.
Анан баягы сока движение болуп аткан маалда кырса болбойт. Дагы суроолор. Эми баягы ким неме боюнча обработка боюнча кетти. Эми азыр ошол Баткен облусунун биофабрикасынын жетекчиси Турсунали Токтомушев акебиз ушул болот. Ушул кечи силерге эртеге силердин товарларыңар кайтып аркага келбей прямо Москвага бара турган кылып органика кылышты багышты ушул киши үйрөтүп берет. Турсунали аке бияк отуруңуз дагы. Сиздер суроо жооп кылып бүттүңүздөр. Дагы берет. Уланта бересиз. Телефонуңузду жазып Атыңызды жөнүңүздү телефон. Төлөмүшов Турсунали. Төлөмүшов Турсунали. WhatsApp номер 0550 0555 55 72 58 58 Кайталап коюңуз. 0555 72 58 58 Tursunali Төлөмүшев. Жазылдар окшойт, а? Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Биринчиден кечирим сурайбыз. Баткенден кечирип калдык. Себеби дегенде бу жерге силерге Оштон биздин коллега келе турган болгон эле да. Ошко бишкектен комиссия келип калды, алар Алайга кетип калды да. Аны эртең менен звонок этиштим, мен анан кечирип калдым. Кечиресиз. Буга чейин биз Лейлекте, Баткенде, Кадам жайда өткөрүп келдик. Эми Абдулла Ташевич менен сүйлөшкөнүздөр окшойт. Бул киши ушу кыргыздын патриот жигити да. Негизги бул уюштурулган максат бул фермерлердин башын бириктирели. Себеби дегенде бүгүнкү күнү бизде бардык саясаттар болуп, элдин баары саясатка өтүп кетип калдык да. Айыл чарбаны караган эчим калбады. Ошондуктан бул киши өз инициатива көтөрүп, мен фермерлердин башын бириктирейин деп, Орто Азия багбандар биримдиги деген биримдикти түзүп, ошону баштап, баарыбыздын башын бириктирген ошондон болот да. Негизи биригейли şu Kırgızistan'ın azığın dünyalık rынокко çıkaraydı dağın Kırgızlardı sayısat sörbe Kırgızlardı özümüzün ödüğün organikal kazı azık bilen bağayla degen maksat boladı da. Meni koşu olganı, bizde koşu olganı. Bu özü Ayıl Çorba Ministerliği'ne kayırılıp duruyor, Ayıl Çorba Ministerliği ursat verip oşa kişinin körsötken jol menen kelet da. Anan negizi bugün günü dünya yüzünde bu organika degen söz moda olup ketти, organika azık öndüröylü degen söz moda olup ketти. Ошондуктан Кыргызстанда буга чейин органика деген болгон эмес. Мына өткөн жылы органика боюнча мыйзам кабыл алынды. Ошол мыйзамдын негизинде мына органикалык айыл чарба департаменти деп жаңыдан түзүлдүк да биз. Буга чейин болгон эмес. Органика деген сөз бул жаңылык болот да. Бирок негизин алганда органикалык сөз бул жаңылык эмес. Себеби Алла Таала жаратканда эле ошо органика таза азык өндүрүүчү. Ден соолугуңду карап, ден соолугуң жакшы болсо анан турмушуң жакшы болот деп Алла Таала көрсөтүп койгон. Бирок биз мына Совет бийлиги мезгилинде бул интенсивдүү экономика интенсивдүү өнүктүрүү дегенге келдик дагы эртең эле бир азыраак берип көбүрөөк азык алып үйрөнүп химикаттарды сеп үйрөнүп алдык да. Улуу химикаттарды сеп үйрөнүп алдык. Ошонун жыйынтыгы бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ошол улуу химикаттарды колдонгон, улуу жер сепкичтерди колдонгон бардыгы алып келип жана ГМО деп коет азыр. Генетикалык жактан өзгөрткөн организм деп. Башка өсүмдүк менен башка өсүмдүктүн генин бириктирип жана башка өсүмдүк чыгарып атат да. Ошолордун бардыгы бүгүнкү аламдардын ден соолугун бузду да. Мына азыр өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Жума намазга барасызбы, базарга барасызбы, эл көп жерге барсаңыз бардыгы коробканы коюп суранып отурат да. Кыргыз качан суранды? Эч качан кыргыз суранган эмес. Бул айласыздын иши болот да. Ошо химикатты жей берип бүгүнкү күнү адамдардын түрлүү оорулар көбөйүп кетти. Мына бир жылдын ичинде Кыргызстандан 1000 адам Индияга барып азыр боорун алмаштырып атат. Караңыздар, кандай жаман нерсе. Бөйрөктөрдү алмаштырып ататтар. Ушунун бардыгы химикаттар. Мына органика дегенде бул органика деген эмне? Органика бул таза химикат колдонбой, улуу зат колдонбой, пестицидти колдонбой, ГМО азык колдонбой, таза азык өндүрүп жейли дагы өзүбүздүн ден соолук жакшы болсун. Балдарыбыздын ден соолугу жакшы болсун, кыргыздын генетикасы, гени сакталып калсын. Генефон сакталып калсын деген максатта ушул органика деген өрчүлдү да, өнүгүп атат. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушу фермерлер менен чогулган жерде органиканы кошо түшүндүрөлү. Абдулла Ташевич кайсы бакты өстүрөлү, кандай кылалы деп айта турган болсо, биз ошону ошол эле бакты органикалык жол менен өстүрөлү деп дагат кылып келатабыз да, Кудай буйрса. Бул азыр караңыздар, жаш балдардан баштап эле төрөлгөндөн баштап эле бөйрөгү таш болуп атат да. Төрөлгөндөн баштап эле түрлүү оору болуп атат. Бул кайдан келип атат? Ошо энеси баласы ичиде эле ошол химикат жыйткандан болуп атат. Жаныбызда Кытай турат экен, Кытайдан ар түрдүү казактар чыгып атат.
ошону жегенден болот. Мына Coca-Cola деген бир жаман сусундук чыкты. Coca-Cola'сы бүгүн той болбой калды. Coca-Cola'сы миллион узатпай калды. Өзүбүзгө өзүбүз зулумдук кылып атабыз. Coca-Cola мына азыр машинанын моторун жууганда химикаттын күчү жетпеген майларга Coca-Cola куюп жууп атат, карабайсыздарбы? Машинанын радиаторун жууп атат. Ошол ууду өзүбүз ичип организмди өлтүрүп атабыз. Ошол Coca-Cola бар, бөйрөгүбүздү, боорубузду баарын өлтүрүп атат. Яда химикатты колдонуп атабыз. Мына B58 карат, башка окшогон яда химикаттарды алмабызга, гиласыбызга, өргүбүзгө колдонуп атабыз. Ол сепкенден кийин 40 күндөн кийин жей берип атат. Бул ят деген нерсе, бул уу деген нерсе. Бул табигаттан эч качан жок болбой турган нерсе экен бул. Ошону биз билбестен сеп алып, кийин 40 күндөн кийин жеп атабыз, балабызга жетирип атабыз. Ал адамдын боору фильтр экен да бул. Ошол уудун баарынан канды фильтрлеп туруп, боорго топтой берет экен, анан бир күн барып турган боор жарганан ооруп атабыз анан кийин. Ошондуктан түшүндүрүшүбүз керек элге. Химикатты жебейли, Кытайдын азыгын жолотпошубуз керек, Кытайдын азыгын. Кытайдын шоколаддары мына мектептерде, киоскаларда Кытайдын шоколаддарын коюп жаш балдарга берип атабыз. Чүпсүсү бар, башы бар. Жаш балдарыбыздын баары ошондон ооруп болуп атат. Бул органика дегенде, органикада бул органика азык өндүр. Органика дегенде бул ооруган адамды органика дәрі берип дәрилаш эмес. Органиканын максаты. Органика бул органикалык азыкты жеп, ошол оорудун алдын алуу деген нерсе да бул. Эгерде биз органика кылып бүгүн талап азыгыбызды, жемишибизди өндүрүп жей турган болсок, Кудай көрсө биз оорубайбыз. Биздин максат ошол. Анан Баткенде мына биз ушул органикалык айчылык департамент, мурда биофабрика деп аталат эле. Мына мыйзам кабыл алгандан кийин органикалык айчылык департамент болуп калды. Ошол департамент менен жетектеп келем. Биз мисалы үчүн Баткенде Алыштан деген кооператив түзүп, 2010-жылы ошол органиканы баштаганбыз да. Баткен өргүн ошо органикалык жолдон өндүрүп, ушинтип сиздерди фермерлер чогултуп алып, баарын окутуп үйрөтүп органикага. Ошол биздин фермерлер 2010-жылдан бери өрүктөргө, өзүнүн огороддорго эч кандай химикат колдонбойт да. Жалаң органикалык жол менен жүргүзөт. Эми бизде көйгөй болуп кетти. Мына органика кылайлы макул, бизге органика жер семкич таап бер. Органика ушул зыянкечтерден күрөшө турган органика дәрі таап бер деген бизге дыйкандардан талап коюлуп келген да. Ошол жоктугунан биз кыйналып келгенбиз. Эми бүгүн мына биофабрика ушу биздин департамент ачылды, бизге шарт түзүлдү да. Анткени биз биолигнин, триходермин деген эки суюк дары өндүрөбүз. Биолигнин деген дары бул регулятор роста деп орусча айтканда, өсүмдүктүн күч кубат берип ошону өсүшүгө жардам берет да. Аны колдонгон адамдар тез эле жыйынтыгын билет. Мисалы үчүн кыш мезгилинде биз фермерлерге берип аттык, үйдөгү гүлдөргө колдонобуз да. 3-4 күндөн кийин эле гүлдөрүм жакшы болду деп, кышында гүлдөп калды деп туруп бизге маалымат берип атышат. Ошондой эле баягы чоң үрөнчүлүк чарбалар, будаларга себеп атат, эң жакшы эффект берет атат. Мына жаныбызда Кадамда Кыргызстан деген үрөнчүлүк чарба бар. Ошол алып себеп көрдү. Биолигнин менен триходерминди колдондум дейт, анан селитраны колдондум дейт. Бирок селитрадан экеси арзан болуп атат биолигнин. Бирок эффеги биолигнин колдонгон талабы жакшы болду деп атат. Эффект өтө жакшы. Ошондуктан ушуга суранып кетебиз. 1 литр биолигнин 28 сом 89 тиын турат. Onu 9 litrге аралаштырсадан 10 литр кылып туруп